Ana, бүгін бір Асқар құдамды сыйлайын. Құда. Құда, мен сіздің бір туған құдаңыз болам. Бұл болса сізге двоюродной болып қалады. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сеннамед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сеннамед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. НТС телеканалында ар жума сайын боло турган Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы башталды. Анын алып баруучусу мен Нурмат Карачев. Урматтуу көрүүчүлөр, бул болсо сиздер үчүн атайын чыгарылыш. Анткени биздин элибизде, жерибизде, Кыргызстанда бир сонун кино чыкты, Супер кудалар деген. Мына ошол Супер кудалар киносунун жаратуучулары, ошол жерде эң мыкты роль жараткан, ошол кинону тарткан, башынан аягына чейин барыбызга тартылып аткан жигиттер Эмиль Эсеналиев жана Эрмек Талайбеков. Биздин таймашты баштаардын алдында, негизи долбоорду баштаардын алдында биринчи ошол сиздердин кино тууралуу сүйлөшүбүз келип атат. Биздин көрүүчүлөргө да абдан кызыктуу. Анткени кудалардын биринчисин көргөнбүз. Өтө кызыктуу болгон, аябай күлкүлүү болгон. Экинчисин дагы мен өзүм барып көрүп келдим. Мыкты болуптур. Рахмат. Бардык көрүүчүлөргө мен сунуштайм. Үй бүлөңөр менен барсаңар, ата-энеңерди алып барсаңар, эгер кимдер кудалар менен каяка барып, кандай кылабыз деп аткан болсо, ошол кинону барып көрсөңөр болот экен. Ошол кино тууралуу сүйлөшсөк, биринчи сиздердин жараткан кино тууралуу. Негизи эле бул идея каяктан чыкты эле? Бул идея 2015-жылы менде идея бар болчу, ушул кудалар жөнүндө ушундай кино тарталы деп. Ойлонуп жүрүп, анан кийин 2-3 адамга дагы оюмду айтып жүрдүм. Ушундай идеям бар, кылбайлыбы деп. Анан көбү чөтө жактырбагандай кылып ушундай болду. Анан Эрмек экөөбүз кайрадан чогуу иштеп, иш алып барып баштаган кезде Эрмек айтсам эле сразу эле давай тарталы деп сценарий жазып, мантип эле тартылып калды да. Негизи 2015-жылы ушундай идея жаралган менде. Эми кудалар 2 тууралуу көрүүчүлөргө мындай, кандай десем, барып көрүш үчүнбү же кичине маалымат, кыскача маалымат. Кинонун тасманын режиссеру катары Эрмек өзү кененирээк айтып берсин. Кинону барып көрүш керек. Бул деген чоң событие. Пожалуйста деп коеюн. Бул чоң событие болуп атат азыркы учурда. Өз телемде аждат эткен эмеспиз эми. Ушундай болуп кетет, анан элге жагып атат. Анан баягы биринчиси дагы аябай реклама болуп берди окшойт. Биринчисин көргөндөн кийин экинчисин аябай көргүсү келип, кечээки көргөн жабык көрсөтүүсүнө келген коноктор кайрадан эле экинчисине дагы келип көрүп атышат да. Анан барыш керек дегендин биринчи себептеринин бири, биринчи Супер кудалардын биринчисинде көпчүлүгү жактырган Мимоза деген образ, экинчисинде башкы каарман болуп көбүрөөк жеринде чыгат, Багдөлөтү экөө. Ачылды да. Көбүрөөк ачылды. Анан үчүнчү куда Бакыт Мукул деген биздин таланттуу байкебиз ойноду. Ошонусу менен дагы өзгөчөлүк көп да экинчисинде. Биринчиден ал жерде көп юмор бар экен, абдан күлөт экенсиңер. Стресс болуп аткандар барса болот экен. Экинчиден тарбиялык мааниси дагы абдан чоң экен. Үчүнчүдөн көрүшүңөр керек экен барып. Төртүнчүдөн көбүрөөк киши алып алышыңар керек экен деген. Төртүнчүдөн көбүрөөк киши менен барып көрүшүңөр керек экен. Анда биз таймашты баштайбыз. Таймашты баштаганга чейин ар бир ушу биздин катышуучуларга бериле турган сурообуз бар. Буга чейинки биздин көрсөтүүлөрдө, таймаштарда Эрмек мырза өзү келип катышкан. Опыт бар.
Эмиль биринчи жолу ошол келип суроолорду атат. бересиңерби? Жок, ал эмес, Ал ал эмес, эмес, башка суроолор берилет. Мага бересиңби? Биринчи сурообуз мындай да, оюн башталарга чейин мектепти ким кайсы жерде окуган, кандай окуган? Эмиль мырза, сизден баштайбыз. Мен өзүм Качан бүткөн, мектеп бүткөндө канча болду? өзүм ак өргөдө чоңоюп, бирок жаныбызда селекция деген айыл бар. Эрме экөөбүз тең ошол мектепте окуганбыз. Мен 2017-жылы аяктагам. 96-жылы 1-класска баргам. 11 жыл ошол мектепте окугам. Орус мектепте окугам, бирок орусча билбейм дегендей. Чынында орус мектепте окугам, жакшы эле окугам, жакшы окуучулардын бири болчумун. Анан орто жолдо бир аз кичине мындай чоңоюп келаткан кезде тентегерээк болуп калып, анан окууга көп көңүл бурулбай Эми калдым. жакшы эле окуган. Бирок мектепте өзүмдүн классымда эң жакшы окуган балдардын бирөөсү мен болчумун да. Жанагындай мугалимдер сүйүп, бул жакшы окуйт деп ушундай көтөрмөлөп. Ай бул жакшы окуйт, бирок тентегерээк деген эле болбосочу. А так жакшы эле окугандай болгом негизи. Негизи. Эрме экөөңөрдөн жакшыраак окугам да. Анчалык эми аябай эмес, бирок баягы 3 деген баалар жок болчу да. 4-5. 4-5. Эмиль кайсыл сабакты жакшы окучу мектепте жүргөн? Кайсы сабакты жакшы көрчү? Мен негизи жакшы көрүп окуганым эме болчу. Математика болчу. Английский сабагы жакчы. Аябай билчү эмесмин, бирок ушул сабактарга кызыкчумун да. Эгер кызыгуу жагын сурап атсаң, анда ошол кызыккан сабактарым ушулар болчу. Анан башка эмне? Ушулар эле окшойт. Ушу математика, английский кызыкчумун, мындай кызык билбеген нерсегечи. Бирок андай деле укмуш окучу эмесмин да. Биздин көрүүчүлөргө да кызыктуу болуш керек. Эмиль мектепте окуп жүргөндө олимпиадаларга катышып, андай болгон эмес. Мектептик олимпиада жок. Мектептик олимпиадага катышкан жокмун, бирок мен конкурстарга барып аттым, эме комуз чертүү боюнча да. комуз чертүү Комуз боюнча. чертүү боюнча. Биз өзүбүзчө 3 бала группа болчубуз, ошондо бир 2-3 күнү чертчүбүз. Мен аябай черте албайм, бирок ошол кездеги, ошол кичинекей кездеги кичинекей күйлөрдү чертип ушундай болчу да. Ошолорго барып калчумун. Эмиль мектепте окуп жүргөндө эле ушундай мындай актерлук андай жок болчу, э? Жок, андай жок. Ал кийин эле. Ал кийин мектепти бүткөндөн кийин анан пайда болуп калды. Мен деле өзүм деле андай билчү эмесмин, бирок мен аябай аз күлчүмүн. Мындай биздин өз үй бүлөбүз менен баягы көчөдө көп ойлойт да, бул эмнеге мындай постоянно монтип жүрөт. Бизде үй бүлөбүз менен ушундай адам ар кандай жаралат экен да. Бирөөнүн кашы өйдөрөөк жаралат, бирөөнүн ушу биздик ушундайраак жаралып калган да. Сонун настроениеде турсаң деле монтип тура бересиң да. Анан жактырбай атасыңбы дегишкенсип карап эле. Мектепте негизи эле көп күлө берчү эмесмин, бирок микрофон кармап мындай активный болуп андай жок болчу. Андай жок болчу, э? Серьезный болчу. Серьезный эле. Жакшы. Эрмек мырза, биздин мурдагы чыгарылышты көрбөгөндөр дагы бар. Сиздеге да ушундай эле суроо. Каякта окугансыз? Мурункулар эле коюп кой. Кандай окуган Эрмек? 10 жыл болуптур бүткөнүбүзгө, 10 жылдан ашыптыр даже. Мен 10 жыл болду силерге. Ашыптыр. Быйыл 11 экен уже. Бизге 14 болуптур. Анан мындай средний эле, Эмиль экөөбүз. Эмиль деле жакшы окучу. Мен деле мындай средний да экөөбүз. Өтө начар эмес, өтө жакшы эмес. Эрмек менден 3 класс ылдый окуду, бирок Эрмекти мугалимдер дагы жакшы көрчү, балдар өзү сый урматта жүрчү, мектеп кадыр баркар болчу, президент болчу мектептин. Мен бүткөндөн кийинки жыл болдум окшойт, э? Эмиль президент болчу, андан кийин мен болдум. Биз ошо мындай Ал президент сыяктуу чала президент болчубуз да. Ал мектепте экөөбүз эле окучубуз ошо. Ошо мугалимдер менен эле Эки эле окуучу болчу. Эң сон. Анда биз таймашты баштайбыз. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анда оюн башталды. Биринчи суроо Семёнкул Чокморов кайсы жылы, кайсы жерде төрөлгөн? Мен төрөлгөн жылын билбейм, бирок кайсыл жерде төрөлгөн билем. Чүй область. Кнопканы басып жооп бересиз, Төрөлгөн жылын билбейм. Бирок төрөлгөн жери азыркы айылдын азыркы аты Семёнкул Чокморов айылы. Быйыл ошол жерден жер алым келип барып карап жүргөмдө ошон үчүн билем да. Үйүн да көргөм, бирок
Төрөлгөн жылын билбейт экенмин да. 55 беле. Анда биринчи жоопту биз Эмилге беребиз. Негизи чүйдө төрөлгөн. Жылы болсо 1939 жылы 9 ноябрда төрөлүптүр. 39-жылы төрөлгөн бекен, 9 ноябрда. Анда билип алат экен. болчобуз. Биринчи 15 суроо мен дагы бир жолу эскертип коеюн. Аябай тездикти, ылдамдыкты таап калат, ошон үчүн жарышабыз, бул жерде жарыш. Экинчи суроо. Унаанын моторун кайсы күч менен өлчөйт? Ат. Аттын күчү менен өлчөйт. Эрмекке дагы 2 упай бердик. Кийинки суроо. 9 жерде 8. Шашпач. Эмне шашып атасың? Эмне болуп атасың? Нормально шашып. 9 жерде 8 72. Эрмекке дагы 2 упай бердик. Кийинки 4-чү суроо. Эволюция теориясын ойлоп тапкан окумушту? Дарвин. Мен ушунчалык билесиң сен. Бирок муну кээ тез билбегендей экен, Жалдала дайырдан алдым. 5-чи суроо. Кыргызстандагы эң узун дарыя? Нарын дарыясы. Эмил мырзада дагы 2 упай бар. Адамдын организминде жүлүндүн сактыгына кайсыл орган жооп берет? Жүлүндүн сактыгына кайсыл орган жооп берет? Жүлүндүн сактыгына жүлүн эмне болуп калды ошондо? Спинной мозг. Сактыгына эмне жооп берет, Кайсыл орган жооп берет? Позвоночникпи? Позвоночник, омуртка, омуртка жооп берет. Болбойт да, орусча айтып салып болор. Жок, орусчасын билбейм. Мен орусчасын билгем да, мен айтайын. Мейли. Кийинки суроо. Теледеги эң популярдуу жанр кандай аталат? Телевидениедагы эң популярдуу жанр кандай деп аталат? Оюнзокпу? Оюнзок дагы. Интервью. Оюнзок жана жаңылык. Жаңылык эмес экен. Теледеги суроону? Теледеги эң популярдуу жанр. Мисалы үчүн баланча шоу, түкүнчө шоу. Оюнзок жана шоубу? Оюнзок жана шоу. Ток-шоу. Ток-шоу эң популярдуу телевидениеде. Бирок оюнзок да бар, Оюнзок эмес, ток-шоу экен да. Ток-шоу. Бирок оюнзок ток-шоуга киреби? Ток-шоуга кирбейт. Кирбейби ал башкабы? Ток-шоу мисалы үчүн пожалуйста, киргизип жазып койсоң. Просто атышем. Эмне болмолу, бир жолу жазбай досум, Кара, жазбай досум. Жазып коебуз. Эмил мырзага 2 упай берсек, сиз каршы болбойсузбу? Каршы болбойсузбу. Анда кийинки суроо. Кайсы өлкөдө биринчи болуп фарфордон чай ичип, анан кагазга жазып башташкан? Римде эмес экен. Кытайда. Эрмекте дагы 2 упай бар. Кийинки 9-чу суроого жеттик. Куба өлкөсүнүн борбору? Кубаныч. Куба, Кубаныкы. Кубаныкы Куба беле? Жок. Куба. Башкы тамгасы Г. Гондурас. Ал мамлекет. Г аягычы? Аягы А. Гавана. Эмил мырзага дагы 2 упай бердик. Кийинки суроо. Гепард жаныбары кайсыл континентте жашайт? Африкада жашайт. Эмил мырзада дагы 2 упай бар. 11-чи суроо. Лунная соната музыкалык чыгарманы ким жазган? Шопен эмес. Эме. Билбейт экен. Кайсы басып жооп беребиз? Битховен жазган. Эрмек мырзада Лунная соната деген бе? Билбейт экен. 12-чи суроо. Адам денесиндеги эң катуу нерсе? Эң катуу? Жобосо катуу мүчө деп айтсак болот экен, Баш? Эң катуу. Аны айтса болобу буякта, боло береби? Болот. Эмилдин жүрөгү. Эң катуу дейсиңби? Эң катуу. Баш эмеспи? Баш эмес. Эң катуу мүчө.
Эң мүчө. Органбы же? Орган. Баш эмес да, Баш эмес. Өт? Өт дагы эмес. Бор? Мындай макал бар го, катуудан баланча оорубасын, жумшактан ичи оорубасын. Багыт көрсөтүп атам. Катуудан бирденке оорубасын, жумшактан ичи оорубасын. Катуудан эме билбейт экенмин. Мен деле билбейт экенмин. 32. Тиш. Эмил мырза дагы 2 упай бар. Тиш. Катуудан тиш. Баягы бирөө чапкан иштек болуп. 13-суроо. Грек мифологиясында сулуулук кудайынын аты. Афродита. 14-суроого келдик. Польша өлкөсүнүн валютасынын аталышы. Польшанын акчасы десек да болот. Ооба. Эмне эле? Вообще ушул суроо менен жолугушпаптыр. Негедир ушу Злотый деп аталат акча көтөрбөгөн киши билбейт. Злотый деп аталат экен, баардык биздин көрүүчүлөргө дагы билип алат экен. Злотый, пайдалуу болуш керек. Бул суроо, акыркы суроо, кофени кайсы өлкө ачкан? Мексика эмес. Бирок Америкада, Жок. Да. Колумбия беле? Колумбия дагы эмес экен. Ал Америкага кирет да. Эфиопия экен. Ошондой эмес беле. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө Nooruz Soda маркасы тарабынан дайындалган Nooruz жана Aknur макарон азыктарын сунуштайбыз. Дал ушул макарондорду тандоого сиздерге бир нече себептерди атап өтөбүз. Биринчиси, табигый таза азыктардан дайындалат жана бардык керектүүлчү азыктар өздөрүнөн чыгарылат. Экинчиси, дүйнөлүк стандартка жооп берген техниканын жардамы менен жасалат. Эң башкысы, сиздерди баасы менен абдан эле таң калтырат. Nooruz Soda маркасы, накта сапат. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Даярбыз, Анда биринчи суроосунда экен. Англия өлкөсүндө итти автоунаа менен коюп кетсең, сүзүп кетсең, адамды коюп кеткенден дагы катуураак жазалайт. Себеби эмнеде? Себеби эмнеде? Итти сүзүп кетсең, адамды сүзүп кеткенден дагы катуураак жазалайт. Себеби эмнеде? Алардын иттери иштебейт го дейм. Адамдар көбүрөөк иштейт го дейм. Дагы. Колдон келсе күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Туура жоопко 2 упай, күлкүлүү жоопко 3 упай берет. Так, көбүрөөк наказание кылат ушундай. Мисалы, мен сени сүзүп кетсем, кете берем да. Ит сүзүсөм кармап калат да. Обидно, бирок эмне? Кому как? Мага вроде нормально. Аякта жалаң кымбат иттер го дейм. Чоң-чоңчу. Аякта кымбат иттер. Дагы. Билбейм, жооп деле жок. Может эме. Жанагы кузовщиктер кымбаталат, может. Кузовщиктер кымбаталат. Мындай мага кызыктуу болуп калды, ошон үчүн күлдүргөнгө эле аракет кылбайт экенсиң. Негизи жанагы конкурстан бул переходко эметкенде ушундай. Негизи чын эле ушундай экен же өзүң поход дела келет туруп келдиңби? Чын эле ушундай, Чын эле ушундай. Просто мындай поход уруп кеткендей болот өзүндө. Эмне кыларын билбей таппага деп туруп айтып салган эле. Бирок чын эле ушундай экен.
Менимче биздин студиядагы көрүүчүлөр дагы макул болот болуш керек. Биринчи упайды Эмилге беребиз. Анткени кандай жооп болбосун биздин студиядагылар күлүп атат, ошон үчүн биринчи 3 упайды сизге бердик. А негизги туура жооп мындай экен да. Англияда эмнеге ит сүзүп кетсе көбүрөөк катуураак жазалайт. Анткени ит алсыз жаныбар жана жол эрежесин билбейт. Ошон үчүн ошондой элеби? Ошондой эле экен. Аябай логика. Англияга барып эметип айтып коесуң, мен андай кылышпасынчы. Андай кылышпа. Мен просто бошобойм, бар айтып Эмил айтты, мындай кылбай жүргүлө деп кой. Бул эме да. Адам менен ит айырма чоң да. Болбойт. Слишком. Экинчи суроо. Экинчи факт. Петр Первый. Арак ичимдигин азайтуу максатында аракты көп ичкендерге өзгөчө ыкма колдонгон. Ал кандай ыкма эле? Ичпеш үчүн, Ичпеш. Ичкендерди азайтыш үчүн. Ичкендерди Арак ичимдигин азайтып, ичип кеткендерди азайтыш үчүн. Эмнеге өзүнө көп жетчү эмес кой андай. Көбүрөөкүн өзү ичкиси келе. Бир ыкма колдонгон, ал кандай ыкма болушу мүмкүн? Может, аракты без запигон берип койчу. Дагы. Может, карызга жазып койчу. Может. Дагы. Иштирбеш үчүн кандай ыкма колдонушу мүмкүн? Иштетчү, кара жумушка салчу. Дагы. Билбейм. Эмне болушу мүмкүн? Ушундай болгон бекен, Ушундай болгон экен. Күлкүлүү жоопторду күтүп атабыз. Күлдүрчү кетели деп кой. Так. Мен чын эле билбейт экенмин, мындай суроолор ойлондуруп атат да, чынында кызыктуу суроолор экен мындай. Петр Первый көп да мисалычы. Толтуранын ар кимиси ичип жүргөн. Аны ичкен жактырчу эмес. Үйлөндүрүп салган эмеспи? Үйлөндүрүп салган эмес. Может, ичип алгандар дурушчу? Ичип алгандар Балекет ичпейсиңер, карабашыңар жегирлер. Петр Первый элестетсең жанагындай туруп алып, бүт мастар чогултуп алып, башын жерлери эмне ичип жүрөсүңөр силерди? Почему деп? Бол жазып коесуз деп айтат. Экинчи упайды дагы Эмилге бердик. Тура эле го. Эмилге бердик. Сизде дагы 3 упай бар. Ошо даяр болуп келген. Нормально. Даяр болуп келгенде эле жооп берип атасыз. А негизги туура жооп мындай экен да. Петр Первый көп ичкендерге 7 килограммдык медаль берген экен. Аябай жакшы ичип атасың деп кой. Көп ичкендерге 7 килограммдык медаль берген экен. Ал медальды ошо көп ичкендер дайыма тагынып чечишкен да. 7 килограмм чечкенге болбойт. Оор болот, баскат, урушат, баары тагынып чечиш керек экен да. Ошо медаль тагынып алып, медаль тагангандарды көрүп, мындай ичкен кишини алыстан эле билет экенсиң. Бак шуну көтөрүп келатсың, бул алкаш экен деп. Жакшы болот экен. Анда кийинки суроо. 3-үнчү суроого жеттик. Ак илбирс кээде куйругун тиштеп жүрөт. Эмнеге андай кылат? Ак илбирстин билесиңер, куйругу узун. Кээде куйругун тиштеп жүрөт. Эмнеге андай кылат? Аябай узунбу аныкы? Бояктан бери келет. Ошол жактан бери келет. Анын куйругу может эме? Шаурма может. Коюлган да. Урса качат да бак ошону жеп алып. Эрмек, сизден жооп күтөбүз. Болбосо упайды. Жо бере берле. Эмил конокто. Мен карасаң, күлдүрө албайт го азыр. Күлдүрө албайт. Билем да, күлдүргөндө көз кичине эметип калат. Көзүмдө окулат. Аз эметип албайт азыр. Куйругу шаурма деген жоопко анда дагы бир жолу кол чабабыз. Негизи жооп оңой эле болчу. Кечиресиз. Унутуп калып элек жазып коесузбу? Жазып койдум. 3 пай. Рахмат. Куйругун болсо эмнеге тиштеп алат десе, куйругу кири болуп калбаш үчүн тиштеп алат экен да. Ушунчалык таза экен. Ушунчалык таза экен. Болушу мүмкүн ал эме да. Семья кошачьих деп. Ал деген кир жууган жаман көрөт да кой. Бышыктар ошо эме болот го. Кийинкиси. Хорватияда Хум деген өзгөчө шаар бар. Ал шаардын өзгөчөлүгү эмнеде? Хумдарда. Хум. Дагы. Хорватияда Хум деген шаар бар. Башталышы эле 2 тамгасы эле жаман. Хум деп.
Может ошондой эмес символ. Ал Эме шаардын эмеспи? өзгөчөлүгү Кочевниктер эмеспи? жок. Может, гуну дейм. Хуны, гуны. Мы деп атпай хум. Может, Хум. хун. Алардын символу неде хорваттар вообще кандай болот эле өзү мен деле ушуларды билбейт экенмин. Мындай алыш беришим жок да хорваттар менен. Чын. Болбосо айтат элем, сен деле кыйнабай, өзүм да кыйналып атам, бирок айтат элем. Курсак ачты деп. Бирок алар менен алыш бериш жерине берине жок. Салам эле да. Салам деп. Болчу кудурчу. Дагы Упай да эрмек көрүп калчу. Мен жаман неудобный болуп баштадым, уже күлдүргүм келбей баштады. Жооп жок менде. жана эрмек ха деп күлдү го, ошон үчүн анда эрмекке Жок, берели эми болбойт да. Жанагы мен алар менен катышпайм деген нормальный. Мисалы экөөң андай шутка кыла албайсыңар баары. Тарынбаган, беттигерге айтам. Колчобоз. Дагы 3 упай бар. Дагы 3 упай бар Эмил мырзада. Сизде дагы 3 упай бар. Анда негизги туура жообу мындай экен. Хум деген өзгөчө шаардын өзгөчөлүгү, ал шаарда 25 эле киши жашайт экен. Ошон үчүн Шаарда, Ал кетип деле калышым бар экен, Ал шаар жаапсалда жок кылып эле, Бар болбой эле. 25 эле киши жашайт экен. Ошон үчүн өзгөчө аталат экен. Анда бизде акыркы факт, акыркы суроо. Өрдөк жаныбарынын апасы болууга баарынын эле мүмкүнчүлүгү бар. Ал эмне себептен? Өрдөктүн апасы болууга? Өрдөктүн апасы болууга баарынын мүмкүнчүлүгү бар экен. Менде деле, сенде деле. Жок, мен боло албайм. Сен апасы боло бергиле. Каалашынча өрдөктөрдү чыгарчы. Сокур эмеспи? Сокур эмес, жок. Жыттабайбы? Жок. Жок, баягы материнский инстинкт эме алат эмеспи, көзүнөн. Сокур болсо эметип кетейин дейсиң. Мен жообум ушул, мен боло албайм. Экөөң боло бергиле. Көп балалуу болуп, өрдөктөр болуп, тип деп жүре бергиле. Дагы Эрмек мырза. Апага киши болгондо жабот. Может, баягы мамасын эмеден билет эмеспи, жытынанчы. Жытынан. Муну аябай серьезный воспринимать деп турбай балачы. Муну чакырбай эле койуш керек экен өзү. Эки жолу келип нормально экен. Өрдөктөр жумурткадан чыгат да. Неде? Жумурткадан чыгат да өрдөктөрчү. Жумуртка? Тукум, Тукум. Бул эмне жумурткадан чыгат деген подсказка болду. Подсказка. Мен Эрмекке кичине жардам берейин деп атам да. Экөөң бири-бириге каралашпаса сабай кетсе керек. Эмне? Жумуртканы любой киши баса берет деп атасың же кандай? Жок. Жооп жок. Жок экен ушу. Жооп жок. Такыр бир кыстай суроо болуп атат да чынында. Анда Эмил мырзага дагы кол чаап коелу. Негизги туура жообу мындай экен. Өрдөк жумурткадан чыкканда эң биринчи кимди көрсө, ошону апа деп ээрчип кете берет экен. Койчу. Ошон үчүн ал туулуп атканда катыш керек экен да. Элесе артында постоянно бир өрдөк жүрсө, туура жаман эле да. Ошон үчүн апа деп калат экен. Анда Эмил мырзага дагы бир 3 упай бердик. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз экинчи раундту жыйынтыктадык. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Оюн шарты боюнча утулуп аткан тарап биринчи баштайт. Даярсыз? Эрмек мырза даяр. Убакыт даяр. 1, 2, 3 баштадык. Барактын аскерин өзүнө кошуп алган Кайдонунун күчү мурдагысынан да мыкты болду. Курултай чакырылып хан болуп шайланбаса да, ал Орто Азиянын негизги бийлөөчүсү болуп калды. Кайду Алтын Ордонун кулагы Илхандын Кытай императору жактагы чектешкен жердеги улустарга амирчи жана башка башчыларынын өзүнүн адамдарынан коюп алгандан кийин өзүнө далай жолу жардам берген Алтын Ордого тескери карай баштаган. Бирок буга Мөңкү Темир көңүл бөлбөдү. Берке хандын ашындагы айтышта да
Кыпчактар жеңген. 90-го чыгып дүйнөдөн кайткан Сөлөнгүт ырчынын баласы Байжан ырчы баш байгени алган. Ногой баш болуп, бул байгени Тайжанга бергиси келбеген. Сынактан шылтоо таап, Тайшаук ырчыга бергилери келген. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи 1 минута Эмил мырзага берилет. Анда даярбызбы? Даяр болсок, 1-2-3 баштадык. Барактын аскерин өзүнө кошуп алган Кайдунун күчү мурдагысынан да мыкты болду. Курултай чакырылып хан болуп шайланбаса да, ал Орто Азиянын негизги бийлөөчүсү болуп калды. Кайду Алтын Ордонун кулагы Илхандын Кытай императору жактаган чектешкен жердеги улустарга амирчи жана башка башчыларын өзүнүн адамдарынан коюп алгандан кийин өзүнө далай жолу жардам берген Алтын Ордого тескери карай баштаган. Бирок буга Мөңкө Темир көңүл бөлбөдү. Берке хандын ашындагы айтышты да Кыпчактар жеңген. 90-го чыгып дүйнөдөн кайткан Сөлөнгүт ырчынын баласы Байжан ырчы баш байгени алган. Ногой баш болуп, бул байгени Тайжанга бергиси келбеген. Сынактан шылтоо таап, Тайшаук ырчыга бергилери келген. Мөңкө Темир калыс сөзүн айткан. Албетте монгол жагын кубаттап байгени Тайшалуу ырчыга алып берсе болмок. Бирок Мөңкө Темир адилетсиздик иштегиси келбеди. Байге эмне болуп калыптыр? Бир элдин тагдырын чечкен дүнүйө беле. Адилетсиздик кылгын келеби? Зор иштен башта. Эң негизги шарт бийиктиктен айрылбоо. Аябай ашып кетти, санабай билебосум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо 3-чү раундду жыйынтыктайбыз. 3-чү раунддун жыйынтыгы менен 1 мүнөттө Эрмек мырза 93 сөз окуйт экен. Ал эми 1 мүнөттө Эмил мырза болсо 135 сөз окуп 5 упай алып кетти. Куттуктайбыз. Мурункудан артка кетип бараткан го. Эрмек абдан толкунданып кеттиби же? Жок, мен уктай элекмин. Же просто Анан Эмил утуп дедим. Кечки утуп элмекпин. Келген сайын. Баягы сен уттуң беле? Сенден да слабый киши бар го. 4-чү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Биз болсо 4-чү сабакка келдик. 4-чү раунд. 4-чү раундда болсо суроолор экран аркылуу берилет. Сиздерге болсо биз белгилүү сериалдардан бир үзүндүсүн же болбосо бир сүрөт жашырганбыз. Ол кайсы сериал, кайсы кинонун аты, кайсы сериалдын аты табышыңар керек. Жанагындай эле кнопканы басып жооп беребиз. Ар бир туура жоопко 2 упай берилет. Муну Эрмек утат экен. Анда даяр болсок, биринчи сүрөт, биринчи сериал. Бул кайсы сериал? Рейнджер. Рейнджер. Эмил мырзада 2 упай бар. Андан кийинкиси. Боюна албай эле бас берди. Эмедем. Баланчанчы. Кошунан тандабайт да. Тетиги мен деп койду. Эмедем, блин, эстечип кетти. Мен деле эметип атам, бирок мен унутуп калдым, бирок көрдүм. Эки сөздөн турган эме? Баланчанчы. 17-е царство эле, эмне? Волшебное царство эле. Баланчанчы королевство. 9-е королевство. 10-е королевство. 10-е королевство. Эмил мырзадан дагы 2 упай бар. Андан кийинкиси. Бригада. Бригада. Андан кийинкиси. Громова. Громова. 5-чи суроо. Зейна, королева воинов. Да, 2 упай бар Эрмек мырзада. Андан кийинкиси. Прайсон. Побег. Побег из Прайсон тюрьмы. үйгенімді қара. 7-чи. Билбейм, да? Билбейм. Убойная сила. Эме. Эме да бул. Эме. Ошол жанагы. Убойн. Жок.
Улица разбитых фонарей. Улица разбитых фонарей. Фонарьды айта албай калдым да. Андан кийинкиси. Кадетство. Ой, солдаты. Солдаты. Эрмек мырзада 2 упай бар. Кийинкиси. Кадетство. Бул кадетство болчу. Анда эң акыркы суроо. Комиссар Рекс. Комиссар Рекс. Ушундай да бармысыз эле? Жаман сонун көрүндү бул актерчу. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин таймаш соңуна келип жетти. Азыр биринчиден келип бергениңерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан мындай суроо, биздин долбоор боюнча оюңар эмнени эстедиңер? Долбоор кандай экен? Алдыга уланта берсек болобу? Пайдалуу жагын көрдүңөрбү? Жаккандар жана фактылар жакты. Бул ошол нерсени тамашалашып отуруп, эл да билип алат, өзүбүз да билип алабыз. Сен деле билип алып атпайсыңбы? Чынына келгенде. Чынына келгенде. Баарыбызга кызыктуу болот да. Анан ошол нерсе мага жакты. Анан жана Аскат байкелер мурунку бир чыгарылышында айтса керек, ошону көрүп калгам. Биринчи суроолорду көбүрөөк кылыш керек окшойт чын элечи. Анткени моинтип жооп бергенге аябай кызыктуу экен. Билбейм, мен мисалы ашыкча эч нерсе деле көргөн жокмун. Дагы конкурс кошсоңор болчу да экен. Болчу да экен, бирок могу китеп окуганды калтырыш керек да. Китеп окуганды калтырыш керек. Китеп окуганды элге, жаштарга ушу китеп окуш керек экенин көргөзүш керек. Мисалы бүгүн мен окудум, Эрмек уже үйүнө барып китеп окуш керек экен. Китеп окуп даярдан. Жок, мен даярдан баштайт. Орусча жакшы эле окуйм. Так, эndi орусча жарышалы. Вообще проблема эмес. Кыргызча вообще. Англисче жарышалы. Такал бересиң да. Ошо мындай ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бул жакта Анан эме көрүүчүлөргө айтып коеюн, мурункусунда да ошондой комментарий болгон да, толтур китеп окуп албайт экен деп. Просто бул орусча окугандардыкы ушундай болуп калат экен да. Тиги эми болуп. Бул мындай болуп калдык да, биз ак өргөдө жүргөнүбүз кыргызча, мектебибиз орусча, Эрмек орус класста окуду да. Орус класс. Анан кайра немис тилин окуду. Мен аябай кашам. Аябай өз тилин билбейт. Үчөөнү тең бирдей билет да, бул кыргызчаны деле, орусчаны деле. Кыргызча окуганда мындай негизи деле мындай жанагындай макала болот го. Статьялар, ошону окуганда деле кайра окуп, анан түшүнөсүң да. Эрмек сценарийди эметкенде, жазганда, түшүргөндө орусча жазат да. Орусча жазып анан кыргызча окуп. Сен деле көргөнсүң да. Сценарийди караганда. Ушундай да. Ушундай да, бул орусча өзү эметет. Орусча ойлонот. Жок, эми орусча ойлонбойт, ачык эле айтайын. Кыргызча эле просто жазганда ошондой да. Жазган анан окугандай түшүнүктүүрөөк болобу, балким, же ошого көнгөнбү, ушундай да. Мен ошого калыптанып калган. Ошону айтып коелатчы эми. Аты жазып атышат. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү таймаш соңуна келип жетти. Биз жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүнкү таймашта Эрмек мырзада 22 упай болду. Башынан аягына чейин жыйынтык чыгарганда. Ал эми бүгүнкү таймаштын жеңүүчүсү көп алдыга мындай көп упай менен алдыга осуп кетти. Эмил мырзада 34 упай бар. 34 упай менен өтүп кетти. Эмил мырза, сизге болсо биздин башкы демөөрчүбүз Сеннамед медициналык борборунун атынан белегибиз бар. Ичинде иммунитетти көтөрө турган, менин иштешин жакшырта турган витаминдер бар. Мына ушу белекти сизге тапшырабыз. Рахмат. Куттуктайм. Сүйүктүү көрүүчүлөр, ошо менен биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. НТС телеканалында ар жума сайын Ким билет интеллектуалдык долбоору сиздерди барыңыздарды сүйүндүрүп турмакчы. Мен сиздер менен болдум. Урмат Карачев. Көрүшкөнчө.
ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.